Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалардын катталуучулары, амансыздар туугандар. Күнгө 29 январь түн ортосу 12 шамамда тууганыбызды элге кайрылуусу бар экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу Москвалардын көрүүчүлөрү, силерге бир кайрылуубуз бар эле. Өткөн ушул Москваларга азыраак бир интервью берген болчук документ боюнча. Ошол документ боюнча бүгүн мынакей чечилип отурат документтерибиз. Ошолдо мен айткан элем, документ жасатпаңыздар деп. Ошол адамдарды таап издеп, ушул Москвалардын жардамы менен бүгүн ошол адамдардан акчаларды алып отурабыз. Эми ошол адамдардын элге жүзүн ашкера кылыштын бизге кереги жок чындыгында. Сөз бердик. Сөз бердик, биз мусулманбыз, себеби бири-бирибизди кечиришибиз керек. Алла ыраазычылыгы үчүн. Алар да катачылык кетирди, биз да катачылык кетирдик. Эми мындан кийинки силерге айтарым, агалар, эжелер, Москвадан мекендештер. Кимге ким документ жасата турган болсо, кандай десем, ошол адамга жасатканда документтин баягы данныйларын так билиңиздер, же болбосо сүрөткө тартып алыңыздар, же болбосо ар бир жазган голосторун телефонуңуздарга жүктөп калтырып коюңуздар. Эгер сиздер да бизге ушинтип алдай турган болсо, сиздерге дагы Москваларга же башка блогерлерге кайтарсаңыздар, ошолордун жардамы менен жок дегенде жарым акчасын болсо да ала аласыздар деп ойлоймун. Анан кийин документ жасата турган болсоңуздар, мындай тааныш, чындыгында мындай жасап бере алатын адамдарга гана кайрылыңыздар деп айтар элем. Эми калган сөзүн ушул Москвалардын өзүнө берсек. Өзү негизи ушул акыркы бир айдын ичинде күнүгө 4-5 адам кайрылып атат, ачыгын айтыш керек. Ошол документти ушул балага жасаттык элек, 20 бала жасаттык элек, 4000ден бердик элек деп бирөө жазыптыр жаңы элечи. 4000ни бүткөндөн кийин бересиңер деп 40 баланын 4000 акчасын алган. Канча болуп калат эсептей бергиле да. Ошондой кылып кыскасын айтканда алгандагын ошол заблок кылып коюптур. Эми бул кантип болсун эми туугандар, андай кылбайлык, бири-бирибизди алдабайлык. Өз чет жерде мынтип иштеп жүрсөк бардыгыбыз. Өзү ошо аферистик жаман күч алды чынын айткандачы. Туугандардыкыны вообще базага киргизбей коюптур да, киргизбептир. Эң бир кызыгычы 14 миңден 28 миң акчасын алып турдагын базага киргизбептир. Анан бул тууганыбыздын досу түпесиктерге түшүп калып 5 миң төлөп, анан ачуусунан айтып бая кылды эле, кайрылуу жасады эле. Ошол бүгүн сүрөттөрүн таап, кыскача эми бул мен мындай жартып койдум деп айта албайм. Сүрөттөрүн бир монтаждап алып берсиңер деп жөнөттүм. Эми силер чыгарбайбыз деди, баксаң которсоңор деп жөнөттүк. Өзүм мен видео кылып жөнөттүм. Туугандар акылыңарга келгиле. Силер 2 саат сурок. 2 саатта которбосоңор акчаңар кереги жок болду дедим да, эл билсин силер жүзүңөр дедим ачыгычы. Анан 2 саат калып акчаны которду. Эми мындай көрүнгөн, билген, билбегенде эле документ жасап, элди мындай куратып берчү болдук да, чынын айткандачы. Кайрылгандарды көрүп жаман боорум ооруйт да. Жолдошум баягы болду эле дейт, кече бир эжеч. Тур эме жасатып коюптур, жолдошум экөөбүздү күндү тур эме жасаптыр. Жолдошум кече кармалып калып 10 миң берип чыктым дейт. Ал жолдошум эми үйдө бир жумадан бери дейт. Эмне кылабыз деп мага карап. Мен колумдан кандай келет? Алар силер айткандай видеого тарткан эмес, эч нерсе кылган эмес да. Кандай кылып жардам бере алабыз? Мен жардам бергим келди, бирок мүмкүнчүлүк болбоду да. Ошентип сүрөттөрүн таап, кудай калса булардын акчалары которулду. Ошол туугандар, абайлаңыздар. Аферисттер, абайлаңыздар туугандар, бири-бирибиздин айыбыбызды жашырып бакылалык, чыгарбай. Ошол алдаган болсоңуздар акчасын кайтарып бериңиздер, кимден алдаган болсоңуздар. Эми анчалык бир умный болушун кереги жок да. Монтип мигрант болуп жүргөндө бири-бирибизди эле мындай бая кылып туура эмес да туугандар. Өзүбүз акылыбызга келелик. Анан айта кетчү нерсе, биздин демөөрчүлөр бар. Кирип чыкты маселелер болгон болсо, номерлери кайрылыңыздар. Без пересадка Казакстанга алып кирип алып чыгат. Чорныйдан текшерип бериши, базадан текшерип бериши абсолютно акысыз. Прям Казакстанга кирип чыгышат. Ошол туугандар 24 саат бою чалыңыздар. Ишеничтүү. Келерки видеолорун көрүшкөнчө, жарнамалар боюнча өйдөдөгү номерлери кайрылыңыздар. Кыргыз элим, ушул барыңыздар ушул чет жакта эмгектенип жүрөсүздөр. Барыңыздарга Кудайым ден соолук берсин, ишиңиздерге оомат берсин. Аллах таалам өз жерибизге аман эсен жеткирүүнү насип этсин. Ушул Москваларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайым ушинтип элибиз үчүн, жерибиз үчүн кызмат кылып жүрө берели. Ишиңиздерге ийгилик. Аманда туруңуздар.